Салам барыңыздарга. Бүгүн бизде балдардын сүйүктүү тамагы пицца болмокчу. Мына ушундай мини пиццаларды даярдайбыз. Ал үчүн эң алгач камырын жууруп коебуз. 50 мл жылуу сүткө 2 чай кашык кум шекерди кошуп, 1 чай кашык кургак ачыткы жана 2 чай кашыктай унду салып, жакшылап аралаштырып, 5 мүнөттөй тыныктырып коебуз. Дрожь ачыткыбыз бир аз иштегенче. Андан кийин 600 грамм эленген унга 1 чай кашык тузду салып, жакшылап аралаштырабыз. Un менде жогорку сорттогу. Эми сүт менен ачыткыны куюп, үстүнө жылуу сууну куябыз. Болжол менен 300-350 мл жетиштүү болот. 30 мл өсүмдүк майын кошуп, камырыбызды жууруп алабыз. Камыр жумшак болуш керек, бирок аябай колго жабышчаак эмес, ошондой эле катуу дагы болуп калбаш керек. Жакшылап камырыбызды жууруп алабыз. Бул пиццанын камырын мен бардык эле пиццаларга колдоном. Аябагандай даамдуу, жөнөкөй, көп азыкты деле талап кылбайт. Ошондой эле булочкадай болуп жумшак болбой, дал пиццанын камыры кандай болуш керек болсо, дал ошондой чыгат. Жакшылап жууруп, бир күн мурун эрте жасап деле койсок болот. Салфан баштыкка салып, мен көбүнчө муздаткычка салып койгондо эртеси керектүү убакта көтөрүлүп, сонун болуп калат. Алып чыгып, жайып даярдай беребиз. Жана тоңдуруп да койсок болот, албетте. Алдын ала чыгарып, эритип алып колдоно беребиз. Ал эми мен бүгүн дароо эле бөлүкчөлөргө бөлүп, жууруп алгандан кийин мини пицца болгондуктан 12 бөлүккө бөлдүм. Ошондо ар бири болжол менен 70-80 граммдан болот. Таразага тартып алсак болот, же болбосо жөн эле көз болчом менен бирдей көлөмдө кылып бардыгын бөлүп алабыз дагы. Тоголоктоп, духовканын идишинин алдына пергамент кагазын же болбосо тефлон ковригин төшөп, бетине коюп, дароо жылуу духовканын ичине бир жарым саатка салып койсок, камырыбыз көтөрүлүп сонун болуп калат. Духовка сөзсүз түрдө жылуу болуш керек, ысып дагы кетпеш керек. Ошондо камырыбыз жакшы көтөрүлөт. Мен иштетип коюп, бир аз жылыгандан кийин сөзсүз түрдө өчүрүп койгонду дагы унутпайбыз. Камыр көтөрүлгөнчө толтурмасын даярдап алсак болот. Толтурмасына мен бүгүн колбаса, докторский колбасаны алдым. Ошондой эле консервадагы жүгөрү, балдарым аябагандай жакшы көрүшөт. Ошондой эле сулугуни сыры. Албетте толтурмасын өзүбүздүн шартыбызга жараша ар кандай кылып жасай берсек болот. Колбасанын башка түрлөрүн, сырдын, мисалы моцарелла же болбосо кадимки эле кээде тильзитский сырын дагы колдоном. Ошондой эле колбасанын ордуна мен фарш дагы колдонгонду жакшы көрөм. Фаршты пияз менен кууруп алып, калемпир кошуп койсок болот. Андан кийин пиццанын бетин дагы ар кандай кылып жасай берсек болот. Мисалы, помидор, жүгөрүнүн ордуна туздалган бадыраң, коз карындарды, оливка же болбосо толкун этин, ошондой эле сосискаларды же болбосо сырды көбүрөөк кошуп жасай беребиз. Ал эми соусун болсо, эгер шашылыш болсо кетчуп колдоно салам. Бул болсо лечо соусу, азыркы колдонуп жатканым даяр лечо соус. Ошондой эле помидор арзан кезде албетте помидорду кабыгынан тазалап алып, майда туурап, татымалдар менен кууруйм. Көбүнчө базилик жана орегано, ошондой эле бир аз сарымсак менен. Дал ошондой жол менен эле туздалган помидорлорду дагы куурсак болот. Андан кийин блендер менен майдалап салабыз. Ошондо дагы аябагандай сонун соус чыгат. Жана бети жалтырап туруш үчүн бир аз жумуртканын сарысы менен майлап коебуз. Ошо менен мини пиццаларыбыз даяр болду. Ал эми пиццаларды бышырганда ар дайым духовканын эң күчтүү температурасына коебуз. Духовкаңызга жараша албетте жакшылап ысытып алып, андан кийин ортосуна эмес, духовканын ылдыйкы көзүнө салабыз. Болжол менен 3-4 мүнөттө эле бышат. Эгер камыр жукарак болсо 3 мүнөттө. Асты бышса эле үстү дагы тез эле бышат жана сыр дагы күйүп кетпей бардыгы тегиз бышат. Ошо менен сонун болуп, мына ушундай пиццаларыбыз даяр болуп чыга келет. Сиздер дагы сөзсүз түрдө жасап көрүңүздөр. Кийинки видеолордон көрүшкөнчө.